Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жайып келатканда байланыштуу жайга ылайыкташтырып шляпа токуу менен баштайбыз алгачкы сабактарыбызды. Ал үчүн бизге керектелет янарт деген жип бигона 50 граммдык, узундугу болсо 169-170 метр. Негизинен бир шляпага бир жип жетет. Менин размеримде, мен 10 жашар кызга токуйм. Бирок негизинен бир жип менен токсоңуздар деле болот. Мен калыңыраак болсун, катуураак чыксын деп 2 моток жип алдым. Анда эмесе баштадык сабагыбызды. Алгач эле бизге керектелүүчү шаймандар менен тааныштыра кетейин. Бизге керектелүүчү шаймандар: кайчы, 2 мм болгон крючок, бир маркер жана ийне керектелет. Андан сырткары кириш сабакта биз ошондо түшүндүрүп кетейин. Донушка болот. Донушкадан баштап токуйбуз. Экинчи кулагын чыгарабыз. Үчүнчү кулакты бүтүрөбүз. Төртүнчү глубинасын токуп алабыз дагы. Анан бешинчи козерогун чыгарып алабыз. Ал үчүн шляпа 3кө бөлүнөт. Донушка, тула деп айтылат. Бул глубинасын чыгарган жер. Андан сырткары астын айбанча кылып кайрып койгон жерлери биздин козерогу деп аталат. Эми ушул жерде биз шляпадан тула чыгарабыз, глубинасын чыгарабыз, шляпанын размерлерин айтып берем, кайсы шляпага кандай нерсе кетет экенин.